Жалал Абад шаардык ГАИ деп көрдүк. ГАИ кызматкерлерine терең ыраазычылык билдиребиз. Келиш менен жолду тазалап, жол катышуучуларына тоскоолдуктарды жок кылды. Assalamu alaikum урматтуу достор, Жалал Абад шаарынын тургундары жана меймандары. Активдүү жарандар каналынын чыгып атабыз. Азыр биз Жалал Абад шаарынын эң көргөн көчөсүндө турабыз. Ленин атындагы көчөсү. Бул жагында өтө интенсивный движение бар. Көрсөтсө, бул жагыбызда шаардын меймандарыга белгилүү бургер деген фастфуд тамактануучу жери. Силерге белгилүү жер бар. Азыркы момент көрөлү. Айла бургерди алдыда Октябрьский, Островский көчөсү менен кесилишкен жерде Ленин көчөсү. Стоянка запрещена, работает эвакуатор деген знак турат. Сол тура машина турат, көрүп атасыңар. Бул знакты да бузганы бир, экинчиси бул чоң көчөдө өтө интенсивный движение көчөдө бир полосаны ээлеп турат. Негизи бул жерде парковкасы жок өзүнүн. Башка цивилизованный мамлекеттерде мындай бизнес жүргүзгөн мекемелерде парковка болот. Мындай правило бар. No parking, no business. Парковкаң жок, бизнес жок деген. Бизрок өзүңөр көрүп тургандай 1,5 полосаны ээлеп турат. Бул жерде өткөн кеткен машиналарга. Эми ишкерлигин кыларсың, бирок башка адамдардын акысына кирбесиң, туурабы? Жол тыгындарын түзбөсүң, жол эрежелерин буздурбасын. Тирикчилик деп эле буза берсек болбойт. Туура? Эми мыйзам. Башы жетти да, мээси жетип ушундай аля бургерди ачканга, иштеткенге, бирок неге парковка кылганга мээси жетпей калат, туурабы? Ага бизге окшогон жарандык коом активдүү болуп, ушул проблемаларды көтөрүп туруш керек. Биз кайтып калбаш керекпиз да, болбош керекпиз. Бактага анда ГАИге чакырайлыкпы? ГАИ чакырып, ошо түшүндүрмө иштерин жүргүзсүн. Болду. 102-ге чалабыз бекем да? 102-ге. 102-ге чалыш керек. Келди. Чакырган экипажыбыз. Ормон, мен атым Бакыт. Салам алейкум. Кандай красивый. Бизин жакта Бакыт. Керек болсо встречка дагы келип коет да. Кебирлер встречный жакта туруп алып. Мээңиз жандырып койбойсузбу, мигалкаңызда? О, биринчи встречкадан албайсызбы? Өтө нагла келип. Кечиресиз, бияка биринчиден машина койгон болбойт да. Сиз встречка менен келип атасыз. Кечиресиз, бул кафени сиз иштетесиз, а? Ака, неге мындай ачтыңар, коомдук жай ачтыңар да турабы? Бирок парковкасын кылбадыңар да. Каерде парковка? Парковка каерде? Бул жакта мындай коюп кетишкен, неге албай атат билбейм. Ойге 5 миң. Яка, мына жолго парковкага акча төлөйсүңөр силер. 5 миң. Келишимиңер барбы? Бир көрүп койсок болот, анткени жол берилбейт да эке. Ойге 5 миң. Ойге 5 миң. Бул жерге 5 миң төлөйсүң, болду. Биз эртең мэрияга кайрылабыз. Мына паспорт алабы, болду. Рахмат. Мэрияга сиз вопрос бердиңизби? Неге бердик, болду, алып берди. Знак тура. Неге билбейм алып кетет. Бул төкөсү биринчи жол дагы кетти. Ол алып берди. Бирок встречный келип атат да. Бул жерде эки полоса, бияка кулганга мүмкүн эмес. Бирок келип шоптулар. Ака, сиздин кафеңизге келген кардарлар керек болсо мына встречный деп койдут да машинасынчы. Бул жак тура, эң тура ака, сизге эч кандай претензия жок.
Бұл жаққа негіз машина қойып қойыш керек та. Бұл жол ережелерін жүргіншілеріне тосқоолдук берип атат да. Бирок сиз дагы бир кафе чернасында бир парковка кылыш керексиз да. Бирок мен сизге юрист катары айтам ака, 100% мэрия сизге бул жерде бере албайт. Эгерде сиз азыр 5000 мен берип атсаңыз, ал квитанция жок. Сиз жөн эле акаңыз, значит, аны взятка катары берип атып, алар взятка катары алып отуптур да. Жок. Мен сизге 100% гарантия берем ака. Жол бул земли общее пользование керет да, бул арендага же дар нерсеге берилбейт. Болду, кеген мэрия кирип. Мэриядан кимге бересиз кечиресиз? Мэрия ошондо чеким берет, түкөнмүлөр. Түшүнүктүү. Ол эмне документтер? Акчаны акчаны берип, квитанция берип, Четири апта болсун ба? булар полный. Түшүнүктүү. Болду, рахмат чоң. О, значит, танысызбы? Биз турабыз. Ода маяча коюп алың ака. Жок, болду, просто. Не себептен коюп атасыз ушул жерге? Заказ бергенде Сөзүмдү көрдүңүз. Кандай билесиз? Не себептен коюп атат? Не себеп болду ушуга койгонуна? жок, заказ бергенде. Заказ бергенде? Заказ бергенде 5 минуттан өтпөйт, 1 минуттан өтпөйт. Неге артыңыз менен жүрүп атасыз? Бул Не дегенсиздер? Остановка. Койсо эмес. Токтогонуң. Кандай атады? Например, жерине бирөө түшөм десе. Түшүлөт, например. түштүрбөйсүз, токтобойсуз. Ошо, например, сиз жерге түшөм десеңиз, Түшсө болбой деп токтобойсуз андачы. Ошол Түшүнөбү? улаактын действиясы бүткөн жерде токтоп түшүрөт. Или должна. знак түшөдө, ошол да знак турат. Ооба. Может, мелден жашайт. Токтобойсуз анда. Мен үйүмө болсо кантип токтойт? Үйүңүзгө киресиз да. Отурда ошо үйүмө келип токтоп, музга кайерге чейин действие кылып, кантип Биринчи поворотко чейин. Эгерде бул үйүңүз болсо, буруласыз бuyакачы. кесишке чейин. Кесилиш жокка, сен например, айна үй турат. Үйгө буруласыз. Үйгө бир мага болсо, пешеход деп. Болбойт, бул пешеход, бул жол болот. Ол кечип атайын дегеним жок. Негиз айтып атсам, мен сизге юрист катары айтып атам. Кечиресиз, сиз сзади берип атасыз да? Бул машина бияк келип атат, сиз камёк түзүп атасыз да, түшүнүп атасыз да? Кишине адашып өтүп кетсе, заңын берсе болот. Болбойт. Ким айтты сизге болот да? Сзади менен болбойт деген. Көрсөтүш керек бизге. Мен 5 минутке токтойм. Burada остановка запрещена даже. Не то, что это парковаться. Останавливаться. Бул коррупцион мамлекеттин белгиси да. Автошколалар акчаларын алган, окуткан эмес, паралан сураган эмес, берген. Бул ошону кесепети келип жыйынтып отурат. Мен давно айтам да. Автошкола бизде мектеп болбой, права боюнча, сатыш боюнча магазин болот. Автошкола. Мен былтыр аягым окудум. Оңду көрдүм да. Документтер барбы? Bir sıra bereyim de ben. Но сен аварийканы жандырып коюп, токтоп аварийканы жандырып коюп. Не, хорошо, 1 минут, 2 минут. Кайсы случайларда аварийка жабылат, негизи? Остановка болгондо да? Кайсы остановка? Остановка болгондо. Серьезно? Ошондой да. Аварийный ситуацияда. Аварийный ситуация. Азыр бул жерде аварийный ситуация бар. Аварийный ситуация болгондо, мына жерде клиенттер жакын иштебей экен. Ошо это аварийка ошондо жабылат, да? Ясно. Кайсы автошкола түзөсүң? Айдоочулар. Пушкинде бар, да? Кумат инспектор. Онан да алып коюшку. Машина бузулганда аварийка деп турат. И если у тебя препятствие, да? Бар, ошондо. Машина бузулган эмес, препятствие жок, тура. Ооба, эми бүгүнкү Кумат инспектор болот. Чоңураак отонда. Байланышта болосуз. Куматтуу жарандар активдүү болушат. Турабыз. Баардык иште кайдыр болбой. Эми бул кафенин ээси ойлонуп калды. Алкотта кылыш керек.
Osmanlı kumaş gerek bilmiyorum da. Çok şeyden var mı? Ото көрүүчүлөр, бул видеонун чыгарган эң башкы себеби бул жаран коомдун активдүү болушунун пропагандалоо. Бул мурдакыдай заман эмес, Советский Союздагыдайча. Жарандар активдүү болуп, тизекке чалып, гай чыкырса, гай келет. Бузууларды жокулат. Өзүңөр бар бакырып урташкан ордуна мамлекеттик органдар чыкыргыла. Мамлекеттик органдын кыла турган иши биз жарандар өзүнүн салыктарыбызды төлөп, ошол төлөгөн салыктарыбыздын акысы үчүн мамлекеттик органдардан талап кылыш керек.